220 метр квадраты 125 000 долларга сиздер ала аласыздарбы? Албетте Ош шаарынан сиздер ала аласыздар. Туугандар, бул видеону өткөрбөңүздөр, аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, караңыздар. Мына ушул варатадан кирип келесиздер. Кирип келгенде эле сол тарапта туугандар мондай орундуктар калыптыр. Балдардын ойной турган, анан майда чүйдө кое турган жер экен. Анан мына ушул жерде кран бар экен. Туугандар, кран 24 жети суу агып турат экен. Ошол жерден суу, светтен эч кандай проблема болбойт. Короосу бардык жактары тосулган. Мондай жидкий травертин менен үстү дагы тосулуп тургандар, жамгыр, кар мына коронун ичине түшүп кеткен, сырт жакка түшөт экен. Бул жерде 3 сотикке өзгөчө проект кылып 3 үй салып коюптур. Анда биз биринчи үйдөн баштадык. Жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, туугандар, караңыздарчы. Мынакей. Бул прихожка, кирип келүүчү жай. Анан меймандар келип калса, мына ушул жерден тососуздар. Көрдүңүздөр, ремонттору жакшы. Полго келген болсок, жыгачтан моундай дивандар бар экен. Караңыздар. Потолокто караңыздар. Ар бир комнатада өзүнчө моундай сонун менен жылытуучу отоплениялар дагы бар экен, туугандар. Караңыз, өтө сонун. Күн батыш тарабында мына 2 айнеги бар экен. Эми 2 бөлмөнү көрсөттүк. Бул 3-чү бөлмө. Бул жерде кухня кылып койсоңуздар болот экен. Негизи жакшы экен. Суу светтен проблема жок. Кызат болбоңуздар, туугандар. Жуунучу бөлмө. Ажаткана. Бул жерде душ бар, ушул жерде раканалар да ушул жерде. Анан Аристон да мына ушул жакта. Бул жактын отоплениясын немен ысытасаңыздар, газовый моундай котел менен ысыткен, туугандар. Өзүңөр көрдүңүздөр, Так. Эми да несин көрсөтсө экен? Бул жактачы, туугандар, пол кафелденген дуалга чейин. Жүрүңүздөр эми, эшиктери пластик эшиктен болгон. Моундай душка киргич пластик эшик, анан бул жер мондай жыгач эшиктен. Эми туугандар, экинчи үйгө келебиз. Ар бир үйдө өзүнчө душтары бар, туугандар. Көрдүңүздөр, экинчи кирип келиште мондай пластик эшиктен 2 ступенька кафелдерди жабыштырып соң кылып коюптур. Эми охо, прихожка аябай кеңир экен. Жүрүңүздөр, туугандар. Түз эле кирип келгенде биз конок бөлмөсүнө келебиз. Чоңдук аябай чоң. Могул жерде телевизорун кылып койсоңуз болот. Телевизорду илесиз. Ушул жерде телевизорду көрүп, бала чакаңыз менен жүрсөңүз болот экен. Калсаңыз бул жерде алган болсоңуз офис кылып койсоңуз болот. Каласаңыз квартирант кылып берип койсоңуз болот, Мынакей. Пластик айнектен. Ар бир үйдө мондай отоплениялар бар. Үй жылуу, сонун экен, ысык экен, Мондай апакай эшиктер. Экинчи бөлмөгө келген болсок, офис кылып койсоңуз да офиске жакшы болчу да экен. Терезелерди көрүп атасыздар. Буга чейин менимче бул жер офис болгон окшойт, Мынакей, караңыздар, офиске өтө ыңгайлуу экен. Кухнясы дагы бул жакта. Кухня мына жерге мебелди коесуз, болду. Жеңем сизге тамак-самакты соң кылып бышырып бере берет. Жүрүңүздөр эми. Бул үйлөр неден курулган десеңиздер, камкычтан курулуптур бардыгы тең. Биринчи үйдүн сырты моундай обширка болгон. Калган 2 үйлөр жидкий травертинден. Эми туугандар, жүрүңүздөр эми. Бул жакка баралы. Бул ушундайдан түз кирип келесиздер. Бул жак 3-чү үй. Өзүңүздөр мына 3-чү үйдө жашап туруп, калган 2 үйдү офиске же квартирантка берип койсоңуздар болот. Кыскасы, кетирген акчаңыздар тез эле чыгарат. Монда ограждение кылып ортосун тосуп коюптур. Анан могул жерге казан аякты ушул жерге коюп, тамак-самак бышырсаңыз да болот. Бул жайкысын, анан шашлык да кылып жесеңиз болот экен. Так, 3-чү үйгө кирип келсек, кирип келсе эле мондай пластик эшиктен. Эми туугандар, өзгөчө деп айтканга негизичи жүрүңүздөр. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Охо, караңыздар, Просто сөз жок. Мен эшик жаап коеюн, Үй аябай жылуу экен. Кирип келгенде, полго келсек, кафел. Мына ушул жерде досторду, туугандарды мына ушул жердечи сыйлайсыздар. Куда сөөктөрдү да ушул жерден сыйлап үйүнө жөнөтөсүздөр, туугандар. Караңыздар, Эгерде сиздер келишип калсаңыздар, мына үйдө кала турган нерселер, килемдер, анан моундай кийим сала турган стеналар, чай ичип олтуратканда стулдар дагы калышы мүмкүн, туугандар. Аны эми келишип аласыздар үйдүн ээси менен. Так. 3-чү үйдүн да өзүнчө мондай жуунуп тарануучу анан ажатканасы бар. Туугандар, көрдүңүздөр, мен эми толук кирип эле коеюн. Полунан баштап дуалга чейин, стенага чейин кафелденген. Так, экинчи этажга чыгып кетип атабыз, туугандар, караңыздар. Килемдер төшөп коюптур, соң кылып. Анан мондай ограждениялар да коюп коюптур темирден. Мына сага.
Экинчи этажга чыгып келип кечиресиздер, караңыздар. Чыгып келгенде эле мондай силерди попугайлар тосуп алат деп дагы айтсак болот. Бул мени урушуп атат. Болду, кечиресиң. Туугандар, караңыздар. Чынында чоңдугу аябай чоң экен. Бул жакта 2 да терезе бар. Бул жерде күн батышка чейин полный панораманы карап отурсаңыз болот. Анан туугандар, мынаны карасаңыздар. Мен мына сөйдө кылып коеюн. Мына драм театр, ориентирлар боюнча драм театр, стадион, Ош шаарынын мэриясы, Нур кинотеатр, бардыгы мына ушул жерде. Сиз мындай эле экинчи этаждан эле мынтип эле карап коесуз да, тууган. Караңыз, көрүңүз, Ак буранын бою, бул жактагы Горбаня барго, ошонун эле жанында локациячы алтын локацияларда да. Туугандар, буюрса сиздерге жагат деген ойдомун. Насип кылса, жакшы инсандарга ар дайым айтабыз го, жакшы үйлөр насип кылсын деп. Кимде ким үй алам деп аткан болсо, мына ушул видеолорду досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Баасы $125,000, бир аз кеми бар. Анан бизден бир кандайдыр кызмат керек болгон болсо анда бизге чалып бересиздер, туугандар. Мынакей, үйесинин телефон номерлерин видеонун аягына жазып коем. Сиздер өзүңүздөр көрүп чалып бересиздер, туугандар. Толук маалыматты үйесинен дагы алып алсаңыздар болот. Ассалам алейкум жалпыңыздарга.